Мамлекеттин өсүү өнүгүүсү ар бир үй бүлөнүн бекемдигинен башталат. Ынтымак ырыс кеши орногон бул үй бүлөдө учурда баарынын башы бирип, бир дастаркон четинде чогулуп кубанып отурушкан учуру. Түгөлбай Байымбетов менен жубайы Айнура Нарбаева баш кошуп бирге түтүн булатканына 40 жылдын жүзү болуп калды. Адал ырыскы таап, ак бата алып, үй бүлө куруу, бала тарбиялоо, үй салуу, эгерде кудурети жетсе, элге кызмат кылуу, мунун баары балдарга үлгү экенин айтышат. Үй бүлө деген мен үчүн бул бактылуулук. Мен өмүрлүк жубайым экөөбүз ушу жашыбыздан кол кармашып, 23 жашыбызда кол кармашып эме турмушка аттанганбыз. 3 балабыз бар, 2 уул, 1 кызыбыз, 7 неберебиз бар. Бул үй бүлөдөн бир мамлекет экен. Үй бүлөдө ынтымак болсо, мамлекетте ынтымак болот экен. Үй бүлөнүн эсебинен ушу келиндүү болдук, неберелүү болдук. Азыр мен ушу 60ка жакындап экөөбүз тең бар атабыз, экөөбүз тең жашыбыз бир. Ушу балдар, келиндерим, неберелерим баары ынтымакта болсо, биз ушу кемпирим, жубайым экөөбүз бактылуубуз деп эсептейм. Үй бүлөнүн очогун кармап, өрнөктүү өмүр сүрүүлөрүнө аракет кылган Айнур эже, балдарыбыз бактылуу жүзү менен маңдайыбыз аман болсо, неберелерибиз ары бери чуркап ойносо, ошол биз үчүн бакыт деп билет. Бул үй бүлө чоң бакыт экен. Бул ата-эне балдардын тынганы, кыздардын тынганы, ошолорду өзүнүн турмуш жолунда жакшы кетип атканына байланыштуу ошол эле чоң сүйүнүч болот экен. Ошол неберелерди көрүп сүйүнүп, алардын жакшы чоңоюп келаткандарын көрүнүп кубанып жүрөбүз. Ушул булар эми келиндерим, 2 келиним бар, 1 күйөө балам бар. Булар дагы жакшы, баары ынтымактуу жашап жатышат. Чоң уулумдун 2 уулу бар, кичинекей уулумдун 1 кызы бар, кызымдын 4 баласы бар. Баарын ушу булар дагы ата-эне катары өздөрү жакшылап чоңойтушуп, тарбия берип атышат. Буларды көрүп кубанабыз. Ушу ынтымактуу болсун. Дайыма өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары чың болсун, түбөлүк кармашкан колдору бирге болсун мындан ары дагы. Жамы жокерди, төтөн тамаса, фалатында илинди, беде санасы. Эй, жан учу, кесин жан учу. Аясата аяхыз хоз балатты. Эй! Мындан да көп ырлары бар кызымын. Көп ырлары бар. Нурпери ушундай үй бүлөгө келин болуп келгенине кубанат. Анткени өз ата-апасындай кам көрүп, күйүп бышкан кайната кайненеси жакшы адамдар экенин айтып, алардан үлгү гана алып турам дейт. Мен бул үйдүн кичүү келини болом. Биздин 1 кызыбыз бар, аты Жаннат. Мен келин болуп келгениме 5 жылдын жүзү болду. Апам менен атам көп жылдан бери өмүр сүрүп келишет. Экөөнүн үлгү алабыз. Апам менен атам аябай жакшы, бактылуу жашашат. Алардан алган тарбиябызды балдарыбызга бергенге аракет кылып атабыз. Айымдар жана кыздар үчүн биринчи бакыт бул үй бүлө экен. Бактылуу болгонума мен кубанычтамын. Бул үйдө Үй бүлөдөгү тынчтык, бейкуттук, сый-урмат эң кымбат нерсе. Эгерде үйдө тынчтык болсо, байлыкта, максатта, балада, бакытта болот. Андыктан ар бир үй бүлө бакытка балкып, ынтымакта жашасын дейли. Айпери Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ Таңман ай программасы.